Ассаламу алейкум, урматтуу достор, жалпыңыздарга салам. Бул биздин Алёш. Буну кичинекейинде 15-16 күн мурун багып алгам. 2 күндүк болчу. Тукумдан чыккандан кийин өтө кичинекей болчу. Азыр Инстаграмда звезда. Миллион адамдар көрүп атат Инстаграмда. Эми YouTubeга тартып баштадык. Өтө сонун болуп чоңойду достор, жүндөрү полный чыга баштады. Эми куйругу кичине узарса, сонун болуп калат. Сагызган өтө кооз болот. Азыр бул биринчи жүнү чыгып атат. Анан багыш боюнча өтө татаал экен. Кичинекейинен бага коюп биз 12 күн ишке чыкпай ушул менен болушка туура келип, 12 күндө мындай болуп сонун болуп чоңоюп калды. Анан кыйынчылыктары боюнча бир 5-6 күнгө чейин творог смешка кылып берип аттык. Творог, жумуртка, эт, анан жанагындай жер жемиштерди аралаштырып, мясорубкадан өткөрүп, анан берип 4-5 күн баккандан кийин анан көзүн ачып, өз оозун ача баштаганда анан эт менен бактык. Анан эт менен баккандан кийин дагы өтө секин өсө баштады. Көрсө булар сөйөк менен жеш керек экен. Жаратылышта булар палапан менен тамактанат экен. Ошого биз жаңы чыккан суточный чөжөлөр менен бактык. Сөйөк менен майдалап берип аттык. Кичинекей чөжөнүн сөөгү каты элек болот. Сиңирген оңой. Ошондон кийин тезирээк өсө баштады. Эгер кимде-ким бага турган болсо, ошо суточный чөжөлөр менен багыш керек экен. Сөйөк кошо жеш керек экен да. Жүмпүндөрү мененчи ошондо тезирээк өсөт экен. Канаттары башында өтө слабый болчу, азыр мощный болуп калды. 3-4 күндөн бери ошондой чөжө берип атабыз. Бул колго өтө сонун үйрөнөт. Бул негизи карган семьясына кирет. Эң акыркысы чоң карга, грач, таан, кара карга, ала карга, анан ушул болуп бөлүнүп кетишет. Бул колго сонун үйрөнөт. Неге дегенде, карганын бардыгы акылдуу болот. Акылы өтө сонун. Башка чымчыктарга караганда ой жүгүртүү болот булардачы. Эмнени үйрөтсөңөр ошого үйрөнүп кете берет. Менде азыр 2 балапан бар. Бирөөсү кузгундун балапаны, карганыкы. Бирөөсү ушу Алёша. Эми бүгүн эртең үйдө болсо, бүрсүгүндөн эшикке капаска алып чыгып, анан колго чакырганды үйрөтөбүз. Азыр сонун болуп келе баштады. Эми толук акылына жете элек. Кичинекей балапан азыр. Да кызыктуу болсо достор көрүп тургула, кантип үйрөтүп, кантип чакырып, өзүмө көндүргөндү көргөзөм. Былтыры дагы бир карганды үйрөтүп 8 ай бактым, сонун үйрөнгөн эле. Акырында отравление болуп өлүп калды. Эми буну буюрса жок кылбашка аракет кылам. Сагызган өтө сук болот, анан жылтыракка жакын болот. Бирдекелерди чогултат, акчаны жакшы көрөт, бардыгы эле билсе керек. Буюрса дагы бөлүшүп турам достор. Бул достор карга. Карганын эң чоң кузгун деп коет. Эң чоң размердеги мына азыр мен силерге размерин билиш үчүн мындай 25 сантиметрдей азыр. Өтө чоң, ооздору дагы өтө чоң. Динозаврдын потомок деп койсок болот. Бунун келгенине достор 1 жума болду. 12 күндүк балапанында келген. Азыр мына канаттары дагы сонун болуп чыгып калды. Куйругу дагы чыгып калды. Дагы бир 10-15 күндөн кийин сонун болуп капкара болуп калат. Бул дагы азыр интернетте звезда. Өтө сонун болуп калган. Буну азыр мощный кылып температурасын карап, сылап, сыйпалап үйрөтүп атабыз. Буга өтө келечек кең десек болот. Буну до конца багам достор. Ошон үчүн күндүгү колго алып, колго сылатып үйрөтүп атабыз. Эгер көп сылабаган болсоңор, кийин колдон коркотурган болуп калат. Мына сылаган өтө жагат, карагылычы рахат алып атат. Бул Гриша азыр примерно бир 15 күндүк десек деле болот. Жумурткадан чыгып карайып калган малды алып келгенбиз. Буну кичинекейин тарта албадым, мен бүгүндөн баштап тартып кетем. Эгер кызык болсо, лайк басып, комментарий көбүрөөк жазылган болсо тез тартып турам достор. Мынакей. Азыр размери бир примерно 1 килодан ашык. Буттары дагы өтө чоң. Көз тийбесин деп мындай неме карап койдум. Анан достор, ушул азыр чоңдугу ушундай. Бул азыр бас элек. Алёшка окшоп баса албайт. Кичине өзүнүн бесин кармап атат. Мына чөрмөлөп бир бала кылып адамга келет.
мына куйругу ошол бойдон эстеп тургула. Ар жылыш болгон сайын көргөзүп турам достор. Бул дагы достор ошо кичинекейинде жөн эле эт жеп атты. Азыр чөжө бере баштадык. Сөзсүз эгер жырткыч куштун балапанын баксаңар достор, чөжө бергиле. Таза эт бере берсеңер канаттары өспөй, куйруктары өспөй, могу немеси тумшугу дагы слабый болуп калат экен. Буттары дагы күч калбай калат экен басканы. Ошон үчүн сөзсүз чөжө бериш керек экен. Чөжөдө неме витамин болот, сөөктөр болот, кальций болот. Ошон үчүн тезирээк өсөт. Азыр бул өтө сонун өсүп атат. Дагы буюрса бир 3-4 күндөн кийин видео киргизем, кандай болуп чоңоюп калганын, анан колго үйрөткөнүн. Бул дүйнө жүзү боюнча эң акылдуу канаттууларга кирет. Өзүңөр деле видеолорун көп көрсөңөр керек. Карганы тамакты бекитип койгон жерден табылып, ой жүгүртүү деген функция бар бундачы. Адамдар менен салыштырганда 4-5 жашар баланын акылындай эле болот деп айтышат көбүнчөчү. Ошон үчүн карга эң көп жашаганда ушул 70-75 жыл жашайт адамдын колунда. Жаратылышта 30-40 жылга чейин жашайт. Себеби жаратылышта өтө опасный. Ар кандай хищниктер келет, тамак жок болуп калат, суу катуу келет, ошентип көбүнчө өлүшөт. Адамдын колунда көпкө жашайт достор булчу. Бунун аты Гриша болуп аталды. Эми мындан кийин блоктор ушул менен кетет көбүнчө.